Bir kalender. Бұл айылда қадырлылардың арбақтарына Құран оқыған, өліктердің жаназасына тұрып, Құрандан қатма түшірген, біреу үйленсе некесін қиған, бийлер керек десе некесін жаңыртып, қатындардың башына шыққан жалғыз түн қатар молда. Мен да молдамын деп көкірегін қаққандар түн қатар менен ерегіше албайды. Анткени түн қатардың байлығы көп. Қазы, старшы, болуш, би жана манаптардың бардығына алымды. Бұл жерде 3 қырғыз аялы жашаса, Ошто bir өзбек аялы жашайды. Шариат деген буйлалаған тө. Эштин ыңгайына жараша, кайсы тарапка жетелесең шариат ошол тарапка кете берет деп түн катар көп айта турган. Чынында түн катар шариатты буйlaлаган төөдөн да элпек жетелейт. Шариат жөнүндө кабары жок карапайым адамдар түн катардын айтканына дың этпей ишенет. Береги Коктудагы кичине булактын күнгөй тарабындагы чоң кыштоо түн катардыкы. Кыштоодон төмөнкү жайыктагы 3 ак үй түн катардын 3 аялынын үйү. Анын айланасындагы ак өргөлөр балдарныкы, жаман боз үйлөр, алачыктар түн катардын бардык жумушун иштеген, малын баккан жана 3 катындын отунун алып отун жаккандардыкы. Түн катардын күнүгө айткан шариятынан жана түн катардын өзүнөн корккондуктан ал кедейлердин бардыгын такыба, динди бекем карманышат. Түн катар молдонун 3 катынынын жана башкалардан намаз окууну үйрөнүшүп, балагатка толгондорунун бардыгы намаз окушат. 9 жаштагыдан жогоркусунун бардыгы чоңдор менен бирге орозо кармашат. Тек түн катар же анын катындарынын айткан сөздөрү кол алдында иштеген кедейлер үчүн закон. Аны бузганы түн катардын айылынан жоголот же казыга түшүп айып тартат. Өзгөчө анын кол алдында иштеген кедейлер өткөн жылдан бери айрыкча такыба болуп кетишти. Эгин маанисиз болуп, ачарчылык болгондуктан ушул түн катардын колунан кетсе эле ачкадан өлүп калышуучудай болушуп, байкуш кедейлер түн катардын ишин башалдак уруп иштешет. Бирок кедейлердин ушинетип иштегени түн катар молдого өтө эле аз. Алардын ушинетип иштегени Кудайдын буйругу боюнча түн катардын маңдайына жазылган шыбага сыяктанат. Кудай, ушунча кедейдин иштеген ишин эки гана киши иштей турган кылып койсоң эмне, деп түн катар кээде терең ойго кетет. Бардык бийликти жана байлыкты колуна алып, бүттүйүнө жүзүн чаркемерип, ийиктей кылып гана чемергиси келет. Түн катар молдо келатат десе, Оштогу молдо жана ыймамдардын бардыгы дүр этип, ордуларынан тура калышат. Алар аз окугандыгынан же шариаттын начар билгендигинен эмес, түн катардын байлыгынан сыйлашат. Эвин тапсаң 1 сом берип, 10 сом алыш жаман эмес, деген сөзүн түн катар көп айтат. Ошондуктан бул жердеги ыймам, молдо, старшы жана казылардын бардыгын түн катар бир нече ирет бээ союп конок кылган. Түн катар Оштогу үйүнө келген сайын бир бээни жетелети келип, жардырып салат. Кашыктамай, чөмүчтамай, түн катардын байлыгын жана марттыгын мактап, мейман болуп олтургандардын көңүлү жай. Оштогу билермандардын бардыгы кошомат кылышат. Соодагерчилик Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн калган. Ал кишинин кылганын кылган сооп деп түн катар дайыма көңүлүнөн чыгарбай жүргөндүктөн соодагерлер менен да анын мамилеси зор. Ошто 3 дүкөнү бар. Бир дүкөнү жалаңгана шайы шала шалпар сатса, экинчиси түрдүү кездемелерди сатып, үчүнчүсү эт сатат. Оштогу чоңдор жана соодагерлер түн катардын алдында бөйбөлөңдөп тургандыктан анын дүкөнүнөн издегендин бардыгы табылат. Анын дүкөндөрү кайсы убакта барсаң да дал ошол убакта ачык. Мейлиң түн ортосунда болсун же таңга жуук болсун, алуучуну аңдып тургансып, дүкөндүн эшиги шарт ачылат да калат. Мына, ошол түн катар тээттиге үйүнүн чыгыш жагындагы кичинекей дөң сымалда календер менен сүйлөшүп олтурган, сакалы куучуйган, көздөрү бүтүйгөн, кирпиктери ак, каштары жокко эсе, бою чоң, жашы 60тан жаңы гана аша берген быштайган сары киши. Анын маңдайындагы олтурган кишинин кийими тытылган, ийине түшкөн тармал кара чачтарын кичинекей селде менен бууп койгон. Жашы 40тан аша берсе да, 30дагы жигиттей көрүнгөн узун бойлуу кара тору календер. Анын анык эле календер экенине кийген кийими гана эмес, сол жагынга асынган жылаандын кабак сыяктуу башы, баштыкка салып оң жагына асынган ирсалы китеби, колундагы аса мусасы, ийине асынган жаман куржуну да күбө болгонсуп турат.
Күн алабылык болгондуктан батыш түштүктөгү ноокат, түштүктөгү алай же чыгыштагы алдаяр тоолору көрүнбөйт. Тек кеч күз болсо да бүгүнкү күндүн ырайы күндөгүдөн жылуу сымал. Түн катар молдо дөңгө олтургандыктан айыл арасында бейтартип басып жүргөн киши жок. Айрыкча аялдардан эч кимиси көрүнбөйт. Куурайын аябай чоң таңып туруп көтөргөн 3 аял түн катарды жаңдай салып, үйгө түз барып куурайларын таштабастан, алар түн катарды көрүп, алыстан айланып барып, көтөргөн куурайларын түн катардын 3 үйүнүн алдына таштап, көтөрмөсү менен орокторун алып, кайра куурайга жөнөштү. Алардын кийген кийимдерине жана ошол 3 үйгө бирөө да кирип чыкпай кайра куурайга жөнөшкөнүнө караганда, алар ошол үйдүн күн катары иштеген малайлары экендиги байкалып турат. Чөктүшүп олтурган Календер түн катарга карай кыйшая калып, малдаш урунду да: ошентип Айдарбек татка менен алакам жакшы деңизчи балдаке. Иншалла, жаман эмеспиз. Азыркы мамилебизге караганда бирибизден бирибиз эч нерсе аяй турган түрүбүз жок, Календерим, деп түн катар биреги самтыраган Календерге алайдан чыккан атактуу Айдарбек татка менен жакшы болушуна мактангандай көкүрөгүн керип койду. Демек, анын күйөө баласы Зуннахун бек менен да тааныш экенсиз да. Зуннахун бек менен тааныш болгондо да кандай? Зуннахун бек менин уулум менен жанайышпас дос. Зуннахун бектин Кашкардан алып келген малынын көпчүлүгү менин дүкөнүмдө сатылат. Сиз аны неге сурадыңыз? Календер дароо жооп кайрбай, түн катардын кылык жоругун жана мүнөзүн сынагандай бир топко күлүмсүрөй карап отурду да, койнунан кичинекей алтын жамбын алып, унчукпай түн катардын алдына койгондон кийин: ушул алтынды Кудайым сизге буйруп, алыстан жибергендиги үчүн сурадым, болдуке. Түн катар мындай алтындын миңин берсең да көп деп айтпай турган адаты бар эле. Бирок азыр мына бул тытык кийимчен, баятан бери анчалык теңине албай сүйлөшпөй олтурган жаман Календер койнунан алтын жамбынын сууруп алып алдына кое салганда, анын жүрөгү болк этип сестине түштү. Баятан бери чечилип кеп салбай, Календер болгондугу үчүн жана Календерда дини адамдарынан болгондугу үчүн гана сүйлөшүп олтурган түн катар эми шашылып, Календерге жалжылдай карап, колун бууруна алып, кечирим суроого намыс кылып, башкача жөө табуунун айласын издеп жатканда: балким, бул алтын сиздики экендигине күмөн санап жаткандырсыз, деди да Календер ирсалы салынган баштыгынан кат алып: бул кат аяш уулуңуз Зуннахун бектен. Ошондойбу, деп түн катар шашыла катты ачып окуй баштады. Бисмиллахиррахманиррахим. Кымбаттуу жана жандан артык көрүүчү Аяш атам түн катар болдуга. Бизге Аяш балаңыз Зуннахун бектен деп билиңиз. Ушу барган адамдан менин жиберген белегимди алып, анын соода иштерине жардам бергейсиз. Аяш балаңыз Зуннахун бек деп өтө кыска жазылган катты түн катар окуп, мына бул самтыраган Календердин соодагер болуп чыга келишине аябай таңданып, эмне дээрин билбей калды. Кайыр молдоке, нен кайтайын, деп Календер ордунан турду. Баятан бери Календерди теңине албай олтурган түн катар эми жашынын жашап калгандыгына карабастан, жаш жигиттердей ордунан ыргып туруп, эки колун бооруна ала: жок, Календерим, сиз бүгүн эч кайда барбастан менин үйүмдө кадырлуу мейман болсоңуз, сиздин соода иштериңиз жөнүндө тактап сүйлөшүп алалы. Эмки жума күнү Ош мечитинде жума намазын окугандан кийин үйүңүздө болорсуз. Менин соода иштерим жөнүндө ошондо сүйлөшөлү, молдоке. Аныңызга мен макул, бирок конуп кетиңиз. Мен сизге жолукканым жок. Зуннахун бектин каты менен алтынын бергеним жок. Сиз мени тааныбайсыз, мен сизди тааныбайм. Төө көрдүңбү жок, бээ көрдүңбү жок. Эл бар жерде таанмак түгүл салам айтышпайбыз. Эл жок жерде эзилишип өбүшөбүз. Азыркы убада ушул. Кош, саламат болуңуз, деди да Календер шарт жүрүп кетти. Түн катар молдонун тили такыр байланды. Ал кош, саламат болуңуз дегендин ордуна Календердин артынан ээрчей карап баскан үпүпчө селделүү башын секеңдетти. Тетиги мүрзөнүн арасында эски мүрзөнү жазданып бир киши өлүп жатат деп жылкычысы Темир жылкы кайтарып жүрүп айтып келгенде, соопчулук үчүн ошол өлгөн жерине көмүп койгула.
Андай шейітті көмсе сообы зор деп, түн қатар молдо 3-4 малайын жіберген. Ал кишилер барса мүрзөнүн жазданып жаткан баягы календер, ал өлбөй эле уктап жаткан имиш. Ошондон бери айыл арасы ала тополоң ушак. Мен календерди мүрзөгө Куран окуп олтурган жеринде көрдүм. Мен Аттокурдун жаман сарайынан чыгып келатканын көрдүм. Мен ыраматтылык Али өлгөндүн эртеси ошонун мүрзөсүн жазданып жатканын көрдүм. А мен аны Долоно мазарынан көрдүм. Тек календер жөнүндө ушул сыяктуу жомок башталды. Календер баланча үйгө түнөптүр дегенде эч ким айтпайт. А баланча жаман тамга, сарайга, мүрзөгө, мазарга түнөптүр деген жөнүндө ар ким өзүнчө жомок айтат. Ошондуктан аны адамдан башкача, элге береке берүүчү, кандайдыр бир касиеттүү олуядай сезишет. Календер Кудайга мунажат кылат. Бейшемби сайын ар кайсы үйлөргө Куран окуйт, бирок бирөө бир нерсе берсе алат, бербесе сурабайт. Кайсы тарапты карап турса, ошол тарапты көздөй кете берет. Ал тарапта айыл барбы же жокпу, анда анын жумушу жок. Анын бул көрүнүштөрү караңгы эл үчүн Кудай өзү жиберген чын олуядай туюлат. Кудайдын чындап сүйгөн пендеси болбосо, ушундай болобу? Эч нерседен коркпойт. Кайда болсо жалгыз кете берет. Кечээ түштө ушул календерди бирөө анжыяндан көргөн экен, а бүгүн эртең менен мында Куран окуп жүргөнүн көрүп турасыңар. Эгер Кудай колдогон киши болсо, ушунча аз убакыттын ичинде анжыяндан ушул жерге жөө кетип, кантип келе калат деген жана ушул сыяктуу учурмалуу сөздөр эл арасында абдан көбөйүп кетти. Калайык. Кудай Тааламын амири менен береги календер биздин айылга келип кетип жүрөт. Өзү касиеттүү киши көрүнөт. Эч кимиң мындай андай деп артынан кылапат айтпагыла. Колуңардан келсе кайыр сахаватты көбүрөөк бергиле деп айткан түн катардын сөзү жогоруда айтылган элдин сөзүнө кошулганда, календер мына бул элдин багына асмандан түшө калгандай сезилет. Календерге эркектер жана улгайган аялдар гана эмес, кыздар, жаңы келген келиндер да салам бере башташты. Алдынан календер чыга калса, аттуулар атынан түшүп кол беришчү болду. Календер бир жакка өтүп баратса, ал өтүп кетмейинче алдынан эч ким туура өтпөйт. Тек календердин мартабасы күндөн күнгө көтөрүлө баштады. Ушинетип касиетке ээ болгон календер адатынча ар кайсы үйгө кирип, арбактарга Куран окуп, садага берсе алып, бербесе жүрүп олтуруп, түн катардын чоң байбичесинин үйүнө кирди. Башына балыш жаздап, байбичесине башын ушалатып, көйнөк ыштанчан жайбаракат жаттан түн катар календерди көргөндө бүргөдөй секирип турду. Ассаламу алейкум, кадырлуу календерим. Алейкум ассалам, деп календер кош колдоп кол алыша, түн катардын колжаңсоо боюнча төргө барып олтурду да, арбактарга атап Куран окуп бата кылышты. Бол байбиче, касиеттүү календерге чай кайнатып тамак жасап жиберди. Жок, мен чайга ыраазы. Бүгүн күнгө бейшемби. Арбактарга Куран окуп жүрөм. Азыр кетем. Жогуңуз, чай ичип, тамак жеп кетиңиз деп, түн катардын байбичеси сыртка карай жүгүрдү. Теги жактын ал жай кандай деп, түн катар басыңкы үн менен акырын гана сурады. Календер үйдүн ичин айлана карап, сыртты тыңшап, койнунан бир кат алып, түн катарга карматты да мындай деди. Эртең ошто болуңуз. Кыла турган ишиңиз алдагы катка толук жазылган. Дегенде түн катар катты ачып окуйн деди эле, ал катты мен кеткенден кийин окуңуз. Андан көрө сиз айтыңызчы. Каныбек дегенди билесизби? Каныбек? Каныбек, деп түн катар шашкалактап, кайдагы Каныбек жөнүндө сөз болуп жатканын билбей делдейди. Айдарбек татканын кулу. Билем. Мындан бир канча жыл илгери Кыршыберге айдалып кеткен. Ошол Каныбек мында 2 жыл илгери Сибирден качыптыр. Качыптыр? Ал согуштан жарадар болуп, ушул жакка келген имиш. Биздин айылгабы? Чоң койчу Каныбектин кайнатасы болгон. Жапек жана Кубат деген туугандарың Каныбектин жанай ашпаган достору. А кийинки зайыбы Зуннахун бектин карындашы. Ал жөнүндөгү аңгемени кийин айтып берем. А сиздин эмки иш Каныбектин кайда экендигин акырын билүү. Эгер кайда экендигин тапсаңыз, мага акырын кабар кыласыз. Чоң койчу Жапек Кубат үчөөнү колго ал. Алардан дүнүйөнү аяба. Керектесе бая күнкү мен берген акчадан каалашынча бер. Бирок Каныбек жөнүндө шек алдырба. Кош, ишиң ийгиликтүү болсун, деди да
Календер шарт қойып шығып кетті. Чай içip, тамақ жеп кетіңіз деп айтайын деген түн қатар «Ча» деді да оозун ачкан бойдон кала берди. Ботом. Теге календерди чай іч десең боло. Айттым. Болбой кетип калды, жарыктык. Ал эмнеси жарыктыктын? Ал эмне мүнөз экенин мен кайдан билейин? Байбиче. Андай болуя чалыш адамдардын мүнөзүн мындай, андай деп айтыш кыйын эмеспи? Деди түн катар кичинекей стол үстүнө жайылган кагаз жана китептерин алып, аларды окуган болуп, жанагы катты окуй баштады. Кадырлуу түн катар. Бай жана манаптардын бакты таалайын төмөн басып, куур этек кедей кембагалдардын мартабасын жогору көтөрүү үчүн кызылдар, большевиктер каттуу борондогу өрттөй болуп каптап келатат. Алар жалаң капырлар. Бирок ошол капырлардын таламын талашып, сойлун чабышкан мусулмандар да бар. Деген жерине келгенде түн катар көзүн чанагынан чыгарып, шалдыраган тиштерин кычыраткан болуп, муштумун жерге карай бир силкип алды да, эки дүйнөдөн тең жакшылык көрбөй, макшар майдан күнүндө да тозоктон чыкпай калган батчагарлар. Сөгүнүп алды да катты узартпай окуй баштады. Ошондуктан сиз төмөнкүдөй иштерди кылыңыз. Кызылдар большевиктер жөнүндө шариятка байланыштырып баардык ушакты таратыңыз. Кызылдар дегенде элдин төбө чачтары тик тургандай болсун. Дин ислам үчүн, мусулманды капырдан бөлүп чыгып, өзүнчө мамлекет кылайын деген кылаарыбызды эл жакшы түшүнүшсүн. Баардык молдолорго, айыл аксакалдарына, уруу башчыларына алды менен өзүң акырын түшүндүр. Баардыгын биригип шектүү кедей кембагалдарды колго алгыла. Тандалмалуу баатыр жигиттерди, дин мусулман байрагын көтөрүшчү жоокерлерди камдагыла. Жаз чыгаар замат чабуулга киребиз. Эгерде кимде ким тил албай мойносо, андайларды алдыртан киши жумшап тым-тым кылып салгыла. Ишиңиз илгери болсун. Омин, Аллаху акбар деп жазылган катты окуп чыкканда, түн катардын быштайган өңүнөн тер коюлуп, бүтүйгөн көзү чоң ачылып, колундагы кагаз титиреп, муштуму бекем түйүлүп, шалкылдаган тиштери бирине бири кабышты. Бүркүткө чырга тартылды. Иш ушундай туугандарым. Силерди да Кудайым адам кылып жаратып, баардан мурда мусулман кылып, Кудайыма кул, Мухаммедиме үммөт кылып койгондуктан, бул сырды силерге айтып олтурамын деп, баятан бери сүйлөп жатып чарчап, оозунун ичи кургап калганын күбөлөгөндөй, алдындагы алда качан сууп калган чайды түн катар бир уурттап, кана, мен айтканга эмне дейсиңер дегенсип, кыдырата олтургандарга айландыра карады. Олтургандар 1000 башы, старчы 50 башы, ажылар жана уруу билермандары. Алдыларына кыркалата тас туркон салынып, түркүм нан жана кедей байкуштарга көрүнбөгөн чакмак чачылуу конфет, шиши алынган мейиз, чечектен жаңы айкансыган бадам, оозун ырсайткан писте, тилми болуп буржуйгансыган жаңгак, күйгүзө бышырылып кургаткан эжиге өңдөнгөн өрүк, күйгөн сүттүн кырмычыгына окшогон как, жаандагы ак чопо самаллаган халва, канга чала боюлгон суп, анар жана башка жемиштер коюлган. Өтө көп сакталып, какшыган казыдай сары ала болуп, дасторкондун ар кайсы жеринде чоң-чоң тилинген коондор да коюлган. Үйлөрүндө ачка олтурушпаса да, жалпы элди жүдөткөн ачарчылык мына бул олтургандардын аброюн сорундап, дасторкондун бул четинен тиги четине каптап чыгып кетүүчүдөй ниеттендирет. Бирок алардын опкоктогу кармап олтурушса да, кадырлап чакырткан түн катардан, сыңар тизилеше чоюлуп олтурушкан түн катардын 4 катынынан ыйбаа кылып, жана өздөрү бири-биринен уялган болушуп, олтургандар тамакка суктун кыла алышпады. Өзгөчө алардын кыргыздын тартиби жок, соргок болот экен деп айтып кетпесин дешип уялышып олтурганы тиги 3 катындын төмөнкү жагында колуна 5тен 10 түрдүү билерик, түркүм шакек салынып, жашыл ала шай көйнөктүн үстүнө жашыл баркыт кемсел кийип, оң жаккы көкрөгүнө алтын тумар тагынып, башына чачылары төгүлгөн ак жибек жуолук салынып, сол бутундагы намаркана маасынын башын көйнөгүнүн этегинен саал чыгарып, эки колу менен сол тизесин кучактай сүзүлүп олтурган. Түн катардын эң кичи көрөөр көз сайыбы ак билек айым. Бул олтургандардын ичинен 1000 башыдан башкасы ак билек айымдын мурун көрүшпөгөн. Эгер ак билек айымды көбү
мурун көрүшсө, таанышып, сырын билишсе, олтургандардын көбү мына бул тамакты өгүз топон жегендей жешип, жөжөлүү тоок тезекти чачкандай кылышмак. Бул олтургандардын ичинен миңбашыдан башкасы ак билек айымды мурун көрүшпөгөн. Эгер ак билек айымды мурун көрүшсө, таанышып, сырын билишсе, олтургандардын көбү мына бул тамакты өгүз топон жегендей жешип, жөжөлүү тоок тезекти чачкандай кылышмак. Анын үстүнө түн катардын бүгүнкү конок чакырышы, дүйүм тамакты алдына коюп, 4 катынын жанына олтургузуп коюшу олтургандарды аябай таң калтырууда. Катын катында. Эркектин сүйлөшкөн кебинде катындын кандай иши бар эмиш деп, үйдө олтурган катынын эркектерден качырып, башка үйгө чыгарып жиберүүчү түн катар бүгүн 4 катынын тең чогултуп, ушунча элдин маңдайына бадырайтып олтургузуп коюшу олтургандардын көңүлүн кытыгылады. Өңгөчө алардын алдыртан караганы ак билек айым. Ак билек айым чын эле ак билек айым. Жашы 25тен жаңы гана ашкан. Кашы чабалекейдин канатындай иймейген. Бир карап көз сүзүшү менен карагандын көңүлүн өзүнө имерген сулуу. Анын ушул кебетесин көрүп олтурган киши түн катардын катыны деп айтууну ыраа көрбөй турган сулуу. Бирок байлык менен мансап кимди багындырбасын. Ак билек айым канчалык чырылдап ыйласа да, Оштогу атактуу бай Камилжан менен атактуу казы Мамажунустун арачы болушу ата энеси менен эки агасынын түн катардын байлыгына кызыгышып, ак билек айымдын мойнуна түн катардын чалмасын салган. Кудай таалам адам атаны топурактан жараткандан кийин мунун жалгыз жүрүшү болбойт экен го деп, адам атанын сол жаккы кыртылдаган кабыргасынан аба энени, яңги катынды жаратыптыр. Ошондуктан баш кабыргага баш ийбей, ягни эркек катынга баш ийбей калыптыр. Катын кабыргадан жаралгандыктан аны шайтан көп азгырат. Катынды камчы менен ар күнү бир чаап турбасаң, анын мойнуна шайтан минип күнөөсү көбөйүп, койнуңда жатууга макрөө болот деп, шылтоо жок жерден шылтоо таап, тиги 3 катынынын чырылдатып уруучу түн катар ак билек айымга тике карай албай калган. Ак билек айымдын сулуулугу, анын атасы менен эки агасынын Оштогу 3 дүкөндү башкарып турушу, түн катардын жогоркудай шарияттанып ташын талкан кылып, ой, сарттар деп сүйлөөчү оозуна күл куйган. Мени айым деп эркелетип турбасаңыз, менин айтканымды кылбасаңыз, менсиз мейман чакырсаңыз, үйгө мейман келгенде жаныңызга алып олтурбасаңыз, кечинде гана уу берип коем деп, ак билек айым түн катардын башына темирден нокто каткан. Кыргыздын жакшыларын конокко чакырам. Камына келсин деп айттыргандыктан, береги дасторкон бетиндеги лахи лухулардын ак билек айым кечээ оштун алып келген. Ак билек айым мейман олтурган үйдө олтургандан кийин, түн катар тиги 3 катынын чакырбай көрсүнчү. Чоң байбиче катындан үйлөнүп жайланып калган 3 уулу, ортончу катынынан 2 уул, бир кызы, 3-чү катындан бир эркек бала. Түн катарды коркуткан, жашырын сөзгө катындарын катыштырууга аргасыз кылган тиги 3 катындын балдары. Ак билек айымдын уусу. Аны мына бул олтургандар гана эмес, тиги 3 катын өздөрү да билбей олтурушат. Эгер катындарынын бирөө эле байкабастан же кокусунан жашыраак бир кишиге карап койсо, көзүң аккыр, ошону көрө койдуңбу? Силер ушуну этип никени арам кылат экенсиңер да, деп бир катынын кылыгы үчүн 3 катынын тең уруучу түн катар бүгүн кантип чыдады. Өңгөчө тиги олтургандар катындарына тамашалап шылдыңдаганда түн катар кантип күйбөй олтурат. Түн катарды коркутуп алган жана анын көп дүйнөсү атасы менен агасынын колунда турган ак билек айым тигилердин тамашалап айткан сөздөрүнө сүзүлө карап гана жылмаюуда. А тиги 3 катыны кайгыда. Эл кеткенден кийин көрбөгөнүбүздү көрсөтөт деп, бушайман болгон катындар бирде шиштин учунда олтургандай болушса, бирде шиш темирдүү үйдүн ичинде түбөлүк кармалгандай сезишет. Молдоке, созулуп олтурушкан байбичелериңизди куп үйрөткөн экенсиз деп, тең туш старшылардын бири түн катарды тамашалайын деди эле. Эми тамашаны токтотуп сүйлөшөлү. Түн катар молдонун сөзүн ойлонуш керек болуп калды, деп Жутаке миңбашы айтканда, ооба, деп олтургандар чуулдап жиберишти. Ооба, бул ишти терең ойлонгула. Катындар менен кийин тамашалашууга да болот. Мен өлүп калсам жесир силердики деп,
түн қатар қатынға кароолдугу жашырууга аракет кылгансып, жанагы тамашалаган старшыга тымызын кекер менен карап жылмайып койду. Мен жана менин старчыларым сиздин айткан сөзгө макулбуз. Кандуу майданда капырды жеңип, дини мусулмандын зоболосун көккө көтөрүүгө биз керт башыбыз менен даярбыз, деди Жутаке миңбашы. Аббалле, азаматым, миңбашым, деп түн катар кубана айтууга сөз таппагандай чөкө түшүп олтура калды. Кудай кулум десе, Мухаммед үммөтүм дебеске чарасы канча дегендей, миңбашы макул болуп бардык ишке даяр экенин билдиргенден кийин старчы, элүү башы, 10 башлар жана айыл арасындагы билермандар менен ажылар Жутаке миңбашынын сөзүнө макул дебеске чаралары канча. Сиздин айткан, алабыз десеңиз каражанды да аябайбыз, дешип, олтургандардын бардыгы чуулдап жиберишти. Дин ислам үчүн, өлүмгө даяр экениңерди билдиргендигиңер үчүн, улууңарга урмат, кичүүңөргө Алла Тааланын алкышы жаасын, деп түн катар молдо тура калып, колун боорун алып, кимде ким ушул антты бузса, дин исламга каршы иштеп капырга жан тартса, ал киши эшиктеги малдай союлуп, эки дүйнөдө тең жүзү кара болуп, тозоктон жай алсын, деп түн катар эки колун кенен жайганда, бардыгы жапырт тура калышып, колдорун жайша, макшар майдан күнүндө Алланын жана Мухаммед пайгамбардын жүзүн көрбөй калалы, дешип, чуудураша бата кылышты. Түн катар молдонун чечекейи чеч кап менен бир болуп, бүт дүйнө жүзүндө мусулмандын байрагын жалгыз өзү көкөлөтө көтөргөндөй короздонууда. Айтканыма айыл жакшылары менен ак сакалдарынын бардыгы макул болобу же, ыргылжың болушуп эки бөлүнүп, алдыга койгон максатка жеткирбей чалмакей чалып жиберишеби, деп чоочулаган түн катар молдонун түлөөсү түштөн, төргөсү үчтөн түшүп, көкүрөгү дагы кенен жайып, колдорун алыс сермеш үчүн кийип турган кийими гана тардык кылып тургандай сезилет. Ал сыртынан кийип олтурган жашыл нооту ичигинин эки этегин эки жакка жайылта таштап, көк түшүп, чөк түшүп олтурушун дагы оңдоп, эки тизесинин үстүнө төшөлүп турган ак бешманттын эки өмүрүнүн ал сыртынан кийип олтурган жашыл нооту ичигинин эки этегин эки жакка жайылта таштап, чөк түшүп олтурушун дагы оңдоп, эки тизесинин үстүнө төшөлүп турган ак бешманттын эки өңүрүгүнүн үстүнө эки алаканын коюп, олтургандарга короздоно бир карады да, как соодогу куу чээдей суйдаң сакалын сылап туруп, журттун журтчулугу деген ушул. Жутаке миңбашым, сага эки дүйнөдө тең ыраазымын. Олтурган агайындар оокат жегенден кийин үйлөрүнө кайтышсын. Өзүң кал. Сени менен акылдаша турган кептер бар. Мында силер олтурасыңар. Менин алал жупунчуларым болгон 4 катыным олтурат. Бул үйдө айтылган сөздөрдүн бир оозу да башкага чыкпасын. Эсиңерден чыгарбагыла. Бизди бала болуп кетет дейсизби, молдоке? Андай ачык ооздук ак билек айымдан болбосо, башкаларыбыз кулпулаган таш эмеспизби, деп Жутаке миңбашы тамашага шооткон болуп, ак билек айымга тийише карап жылмайып койду. Анака ташвиш болмаң, миңбаш ака. Жим болуп коюшуну бизам биладиген чыкаармыз, деп ак билек кыйыгы менен миңбашыга карай эгин саал көтөрө берип, көзүн билинер билинбес кыса, оң колу менен тизесинин капталып турган көйнөгүн акырын гана төмөн чоё күлүмсүрөп койду. Өлүгүңдү көрөйүн, сарт катынды Кудай урду. Молдонун каарына калып, элдин көзүнчө кызылала болбогой эле, деген оюн чоң байпичек катын ачык айта албай, сол жагында олтурган өзүнүн күчүү күңдөшүн сол колу менен эч кимге билдирбей, акырын астыртан жылдырып чымчып алды. О, Кудай, ал көп сарт катындын бири эмес, көрөр көз сарт катын. Мындай жерде миңбашы менен азилдешмек түгүл, малайларга тике карай албаган биз эмес, ал сарт катын молдонун мурдуна темирчүлүк тагып жетилеп алган. Буту ооруса молдону минтип алуудан кайра тартпайт. Ишенбесең көрүп олтур, деген сөзүн шыбырап айтуудан түн катардан чочулап жана карап олтурган элден уялып, ал күндөшү чоң күндөшүнүн колунун үстүн оң колунун тырмагы менен чымчып койду. Бул балекет баскан сарттын кесепети мага да тийбегей эле, деп үчүнчү күндөшү Пазиле ойлонуу менен ак билек айымдын Жутаке менен тамашалашканын укса да укмаксан, көрсө да көрмөксөн болуп, балтыр бешик эркек баласын алдыртаан эркелете жер карап, түн катар молдонун камчысы жонуна чып эте түшкөндөй анда-санда эти дүр эте түшүп олтурат.
Өмүрүндө катындары мындай жерде олтурбаган, көзүнчө бир катыны бирөөгө карап сөз айтканын укпаган Түнкатар ак билек айымынын Жутаке миңбашыга өңгөчө элдин көзүнчө айткан азилдүү сөзүн укканда бүткөн бою дүр этип, кулактары чурулдай, каардуу көз карашын ак билек айымга карай кадаганда, ак билек айымдын акырая түшкөн көзүнүн агы шилисинен чыга түшкөндөй боло түшкөндө, Түнкатар кара күчкө кайпактап, катынынын сөзүн кандайча кылып коштоонун абалын таппай, жасалма күкүнүн хи-хи деген табышын чыгарып, ачуусунун келе түшкөнүн араң жашырып, катынга кароо ырайымсыз мүнөзүн зорго жасалмалап, ха-ха-ха, миңбашым, улакка чапкан чобурчагыңы бир мүдүрүлтүп алдыңбы? Менин ак билек айымым чекене айым эмес, улакка чебердеп чабың деди да, өмүрүндө бирөөнү катындарына байланыштыра тамашалашпаган Түнкатар ак билек айымга келген ачуусу менен миңбашыны орунсуз тамашалаганын сезе коюп, үнүн чыгарбай калып эле күлүмүш болуп башын секеңдетти. Бул тамашаны ачуулуу Түнкатар айласы кете түшкөндө кокусунан айтып жибергенин байкабаган Жутаке уялгандай төмөн караганда, олтургандар тамашага көңүл бурбагансышып, ар кими өзүнчө жооткон болушту. Улуу уулуңдун кыйындары келип отурганда, биздин Куда куудул көрүнөт деп айткан сөзүң үчүн, молда, Кудаңын куудулдугун сен билет экенсиң го деп ошолордун көзүнчө урганың эсиңдеби? Эми карачы, сарт катынын урмак тургай сөзүн коштой каткырып, ушунча элдин көзүнчө миңбашынын шагын сындырып олтурат деп айта албай, Түнкатардын экинчи зайыбы Байбиченин сол колун үстүнөн каттуу чымчып алды. Ак билек айымга шылтоолоп, катындардын оозун бекитүү үчүн айткан Жутакенин сөзү ыңгайсыз тамашага чалып кеткендиктен, олтургандар билмексен болгонсушуп, тым-тырс боло калышты. Жутаке Түнкатардын ыңгайсыз тамашасына чындап эле уялды. Бирок ал мындай тамашанын өчүн кантип алуу жөнүндө терең ойлонуп, алдыртан ак билек айымга кароодо. Кыргыз өлгирниң азылын билмегендиктен миңбашыны осал кылдым микен деп ак билек айым да Жутакеге алдыртан карады. Анын кечирим сурагандай кылдыраган көздөрү Жутакенин көзүнө 3 ирет чалынды. Жутаке ак билек айымдын жалжылдай караганынан бир нерсе түшүнгөнсөп, кара ләмпүк бешмантынын чөнтөгүнөн алтын болсу көрүнүп турган саатын акырын алып, кармамыш этип, ак билек айымга көрсөтө. Мен ушул саатты кадырлагандай, мени да сиз кадырлаар белеңиз дегенсип, саатын кайра чөнтөгүнө салды. Сиздей миңбашыны ушинетип кадырлаар элем, дегенсип, ак билек айым оң колунун ортосундагы тамандуу алтын шакегин чыгарып, жашыл шайы бет арчыга ороп, чөнтөгүнө салганда, молдоке, эти эзилип баратат деп, шапылдаган сулууча жигит сырттан кирип келип, майланышкан оң колун бооруна алып тура калды. Түнкатарым, эт бышса чыгарт, бизди да үйгө эрте кайтканыбыз оң, деп Түнкатардын оң жагында олтурган картажы ичигин желбегейленип, күмүш саптуу чоң бычагын кынынан сууруп чыкты. Түнкатар молдо сөз айтпастан гана жигитке карай, этиңди алып кел дегенсип, башын ийкеп, ичигинин жеңин Байбичесинин жардамы менен чечип желбегей жамына чөк түшкөнүн жазып малдаш урунганда, пил сөөгү менен сапталып, толтосу алтындалган бычакты экинчи Байбичеси сунду. Эт желип, келген эл алда качан тараган. Түнкатардын экинчи жана үчүнчү зайыбы үйлөрүнө кеткендиктен, чоң Байбичеси менен ак билек айым үчүнчү зайыбы Пазиленикине кетишкен. Түнкатар сыртка чыгымыш болуп, эки жакты байкады да, жакын жерде эч ким көрүнбөгөндүктөн кайра үйгө кирди. Өзбек кетип өз калды дегендей, кокоюп экөөбүз эле калдык молдоке. Бүгүн мында кал, экөөбүз гана сүйлөшө турган зарыл иш бар дегениңизден калып, эмне иш айтаарыңызды билбей ичим бушуп олтурат. Ал кандай иш? Алтын шилекейиңизди чачыратып олтуруңуз деп, Жутаке миңбашы сүлөөсүн ичиктин эки жагын тарта оңдонуп, сол бутун бүгө, оң бутун сунуп, өтө маанилүү ишти күткөндөй Түнкатарга тигилди. Этти касапчы сомдойт, төөнү жүгү бар комдойт деген эмеспи? Жутаке миңбашым, мен сенин келечек бакты таалайың жөнүндө кам көрүшүм Кудай Тааламын мага берген вазифасы. Көрүп билип турган ишти сага айтпасам, анда Кудай алдында жана Мухаммед пайгамбарымдын алдында жүзүм кара болуп тозокко түшпөйүмбү? Көрүп билип турган ишти айтпаса, мусулманчылыкка жатпайт эмеспи деп, Жутаке өтө чоң маанилүү иш бардыгын сезе койгондой, сунган бутун жыйып, эки колун салаалай алаканын кыса,
башын түн қатар тарапқа қыңайтты. Мен саға айта тұрған сөзімдің бір қатарын өзіңі бая күні ошто тұйық айтқанмын. Айтқансыз. Бірақ мен шашылып Мамажунус қазнықына кетіп жатқандықтан сөзіңіздің төркініне жете албай қалғанмын. Ошондогу табышмактуу сөздөрүңүздүн жандырмагын айтыңызчы. Ак падыша тактан түшүп, аңыраңдаган большевиктер чыгып, замана силердики болот дешип, ыргыткан сөөк башына тийбестерди кутуртуп жатканын билесиң. Аны билбегендечи, ошол большевиктерди куткарган Ленин ушул жерге келе жаткан имиш. Ооба, бир топтон бери ошондой ушак бар. Бабрик, зооту бар байларды, көпөстөрдү гана эмес, Никелей падышанын өзүн аябаган Ленин экөөбүздү аябы. Бизди асманга үйлөп жиберет эмеспи? Аббали миңбашым, эми биз Кудайдын кулу Мухаммедтин үммөтүбүз деп тирүү басып жүргөндөн кийин аракет кылуубуз керекпи же жанагы сен тийбеген томаяктардан өкүм угуп, орустун бутунун алдына жатып берүүбүз керекпи? Башканы билбейм, Молдоке. А мен оруска эч качан багынбайм. Оруска бутум өптүрсөм өптүрөм, бирок орустун бутун өппөйм. Мени орустун чиркөөсүнө кирип намаз окуган олтурат дейсизби? Иреде мен багынбайм, бирок айтчы, миңбашым, оруска багынбайм деп бакырып, майга тоюп, байбичелердин койнунда магдырап жата берсек, большевик маңдайыбыздан сылап, бетибизден өбөбү? Албетте жок, Молдоке. Биз өзүбүзгө окшогондор менен бекем кол кармашып, кылычты белге найзаны колго алып, дини мусулман үчүн казатка аттанбасак, карап жата бергенден эчтеме чыкпайт. Атасы бирге тууган, аяшпаган сөөк тамырлардан аскер курап, башты ак жоолук менен таңып, исламдын байрагын көккө көкөлөтө көтөрбөсөк болбойт. Бирок ошол жигиттерге мине турган атты, кие турган кийимди, чаба турган кылычты, ата турган мылтыкты кайдан табабыз? Эгер ошол жарактын айласын тапсак, бирок ал десе баш кескен жигиттер менен большевикке каршы өзүм аттанаар элем деп эч нерседен кайра тартпай тургандыгын күбөлөгөндөй сол колун тизесине коюп, оң колу менен бөйрөгүн таянып, Жутаке мадырая караганда анын узун кара сакалы, бак жайган кара мурутту, талдырмачтан кара тору өңү, быжырая жайнаган эки көзү түн катарга шумдуктай көрүндү. Анын маңдайында Жутаке миңбаш эмес, эч нерседен кайра тартпай алт денелүү баатыр отургандай сезилди. Азыр дегенсип түн катар көзүн кыса, колун жай көтөрүп, төмөн баса жаңдап, акырын туруп эшиктен башпага эки жакты карап келди да, килем менен жабылып турган жагдандын ичинен оозу кулпуланган чоң ак куржунду сууруп чыгып, Жутакенин алдына таштады. Молдоке, бу, деди да, Жутаке андан аркы сөзүн оозунан чыгарып жиберип таппай калгандай, таңдана күлүмсүрөп, түн катар молдого карады. Түн катар куржундун оозундагы кичинекей ак кулпуну чөнтөгүнөн алган ачкыч менен ачып, килитин чыгара бергенде, кабатталып таңылган акчанын чети жарк эте түштү. Кие турган кийимиң, мине турган атың, чаба турган кылычың, ата турган огуң ушул, миңбашым, деп түн катар куржунду Жутакеге карай түртүп коюп, жылмая караганда, анын сол жагынан ылдый самсалап турган селденин учу Жутакенин көзүнө дини исламдын байрагы күнгө чагылыша желбиреп тургандай көрүндү. Төрдүн төбөсүндө Жутаке, анын сол жагында түн катар молдо. Ичиктерин желбеге жамынышып, түркүм, жемиш жана нандар коюлган чоң дасторконго сөөлөт менен карашып, ак билекайым куюп, өтө кичипейилдик менен кош колдоп сунган чайды ичишип, анда-санда кесилген казы менен картадан сугунуп коюшат. Жутакенин оң тарабындагы кара баркыт пешмант жана шым кийип, башындагы саймалуу ак топуну сол жаккы чытына басыраак коюп, сургулт жолу бар жашыл шай чапанды жамынып, малдашын чыкчыя урунган чынынын түбүнөн кармап, сары муруту менен сакалын анчалык чоң болбосо да, улам чай ууртаган сайын сылап коюп олтурган, жашы 40-тан аша берсе да, 30-дан ашпаган сыяктуу көрүнгөн сары чейкил киши ушул айылдын старчысы, түн катар молдонун тунуулу Парманбек. Атам Ташкенттин чайхана табырынан гана эмес, Уфанын чоң медресесинен окуган даңктуу молдо болсо, эки лаңгардын эли тырп этпей кол алдында турса, атактуу миңбашыбыз сиз жанымда олтурсаңыз,
Эмне үчүн мен дини исламдын байрагын көтөрүп атка мине албайт экенмин? Атам экөөңөрдөн жардам беребиз десеңер, мен даяр деп Парманбек чынысын жерге коя коюп, Жутакеге карады. Болду Парманбегим, болду. Бүгүндөн тартып ишиңе кир. Мөнөк тууганыңды баштап, атыңа минип каптап келе жаткан капырды кайра сүр. Калган ишти атаң экөөбүз өзүбүз колго алабыз деп Жутаке миңбашы жагалдана Парманбектин сол тизесин каккылай таптап койду. Андай болсо, кулдугум бар миңбаш аке. Парманбек оң колун көкүрөгүнө ала Жутакеге башын ийип, анан тамакка бата кылды. Аттанарыңызда менин үйүмдөн да чай иче, аттаныңыз деди да чыгып кетти. Айдарбек татканын уулу Карабек биздин Парманбектен кыйын дейсизби, молдоке? Жаманда болсо өз улагыман теке салам деген тура. Мөнөктөрдү Карабекке бийлетпей Парманбек өзү бийлесин. Баш айрылса бөрк алдында, кол сынса жең ичинде, анамына кыжың-кужуң иш чыга калса башкага шылдың болбой басып койгонго жакшы. Анын үстүнө Айдарбек таткаңыз көк суулук сарттар уруусунан имиш. Мен андай тукуму көбөйгөндөй сартка Ардай мөнөк, Ак чубак мөнөк, Кенжегул мөнөк деп 3 тароого бөлүнгөн көп тууганымды бийлете албайм. Эгер Парманбек иштин мүдөөсүнө чыга албай баратса, өзүм кор башы болом. Сарттарыңа бийлетпейм, молдоке деп Жутаке кызуулана чөкө түшө калды. Сарттар деген сөздөн улам Акбилек айымдын кыйыгы менен караганы Жутакенин көзүнө чалына калганда, кечириңиз, Акбилек айым жеңе. Сарттар деген сөзгө терикпеңиз. Биздин кыргыз арасында сарттар деген уруу бар, деп жаса көйлөнө калды. Акбилек айым, мен да түшүнөм дегенсип, көзүн сүзүлтө, эгин билинер билинбес көтөрө оң кашын кагып койгондо, миңбашынын жүрөгүнүн башына ийнет кадалгандай тыз эте түштү. Жок, миңбашым. Кожоюндун буйругу андай эмес. Күчтүн бардыгын бириктирип, Карабек корбашынын колуна бериш керек. Майдаланган баатырыңды күчтөп, эчтеме чыкпайт. Корбашы Карабек, Парманбек паңсат же Карабектин оң көзү, оң колу болуп жүрсө да жаман эмес. Бир уруунун кызыкчылыгына карабай, жалпы иштин ыгына караш керек деп айткысы келген Түнкатар молдо азыр бул оюн айтпады. Оорунун тамырына, аксактын сабырына карайын. Жаңыдан торго илинген куштай болуп, али иштин жагдайын билбей, көкүрөгүн өргө айдап олтурган жана мурун таарынып жүргөн миңбашынын кыжырына тийбейин деп терең ойдо олтурган Түнкатар Акбилек айым менен Жутакенин көз караштарын байкабады. Акбилек айымдын көз карашында алданып, ниети бузулуп олтурган Жутаке Түнкатар молдонун көңүлүнө жагып, ал эмне айтса ошого макул болуп, дайыма ошол ошко барганда Акбилек айымдын гана үйүндө болгусу келип олтурганын Түнкатарда түшүнгөн жок. Менин айтканыма кандай дейсиз, молдоке? Деп Жутаке мурунку убактагындай өкүм сүйлөбөй, кандайдыр саласаал кылгандай жумшак сүйлөдү. Сиздин айтканиңизге моллакем капа болмас, деп күлүмсүрөй, Акбилек айым колундагы чыныны кош колдоп, Түнкатар молдого суна, оң колунун сөөмөйү менен чынынын четин шыңгыр эттирип чертип койду. Түнкатар чыныны алып, сол колу менен муруттарын, жаны сакалын сылап, Акбилек айың жеңең туура айтты, миңбашым. Айткан сөздөрүндө ката жок. Өз көмөчүбүзгө күл тарталы дегениң жакшы сөз, бирок төрөлө элек балага ат коюш кыйын эмеспи? Жуке, иштин ыңгайына жараша дагы ойлонуп акылдашалы. Түнкатардын Жуке деп эркилете сүйлөгөнү Жутакенин көңүлүнө майдай жага түштү. Акбилек айымдын алдында Жуке деген сөз анын элүүгө чыккан жашын эңшеңдетип олтуруп 30га түшүрө койгондой боло түшкөндүктөн ал ого бетер короздоно. Макул молдоке, макул. Мен жакын болсом да, мурун кичине таарынышып жүргөндүктөн сырымы жакшы билбейсиз. Чын-чынына келгенде эми менин тилимен чыкпайсыз. Сиздин тилиңизден мен чыкпайм. Уймурдун сасык деп кесип салбайт деген эмеспи? Миң күнү кырылышкан менен бирибизди бирибиз кыйбайбыз. Мени мындан ары көрүп туруңуз. Акбилек айым жеңе ушул сөзүмө күбө болуп коюңуз деп Жутаке жагалдана эки кесим чучукту кабаттай сугунду. Ушинетип максатыңыз гана молдокеңизди жеңесиз дегенсип, Акбилек айым ичинен кымылдап, көздөрүн сүзүлтө, эки кашын кере сол жаккы уурту менен күлүмсүрөп койду. Түнкатардын кубанычы койнуна батпайт. Мурунку убактарда каршылашып,
Өткөн жаздан бери саламга келишип жүргөн Жутаке миңбашы эми ак билек айымды көбө сала убада берип олтурушу шумдуктай сонун болду. Мындан ары ойносо Жутаке билет, чындаса түн катар билет. Жутаке миңбашы колума түшкөндөн кийин мөнөк уруусунан башка жакшылары аты оонаган жердеги чөптө эмеспи деп түн катар ойлонуп олтурганда «Салам алейкум миңбашы аке. Саламат турасызбы молдоке?» деп Жапек эки колун бооруна ала бүжүрөй сырттан кирип, Жутаке жана түн катар менен кол алышып, кайра бура тартканда түн катардын көрөр көз токолу ушул экен го деген ой менен «Жакшы турасызбы жеңе?» деп иреге тарапка барып олтура кетти да «Я, кудая» деп бата кылып жиберди. Жапек үкөм, жакшы турасыңбы?» деп түн катар Жапекке жайдарлана карады. «Кудайга шүгүр молдоке» деп сыңар тизилеп олтурган Жапек чөп түшө калды. Жапек мырза, эмне молдокеңин үйүнөн чочулагандай ирегеге барып тыгылдың? Кел мындай дасторконго олтур деп Жапек Жутаке төмөнкү жанын көрсөтө, ичигинин оң жакы этегин жыйнагансып койду. Жок, миңбашы аке. Ушундай олтуруп эле кайтайын. Сиз чакырып жатат дегенден кийин эле деп Жапек андан аркы сөзүн айта албай, мени эмнеге чакыртты деп чоочулай, бир эсе түн катар менен Жутакенин элпилдештерин таңдануу менен алаканын ушалай, манжаларын карсылдатып койду. Уякка чыкың деп ак билек айым Жапекке Жутакенин төмөн жагын эгин шилтеп көрсөтө, колундагы чынынын ошол жакка карай сунду. Уялбай кал эй. Миңбашы акең айтып жаткандан кийин бери олтурбайсыңбы? Деп түн катар Жапекти тамашалай, саал жемилеген сыяктанды. Ушул жерден нан ооз тийсек да болот эле, деп Жапек кийиминин начарлыгынан корунгандай бир аз жогору жылып койду да, ак билек айым сунган чайды миңбашы жакка эңкейип барып алды. Ак билек айым жеңе, тиги табакты мага алып бериңизчи деп Жутаке чындыгында жөлөлүү турган кичирээк кырма табакты көрсөттү. Ак билек айым берген табакка эки чоң чеңгелдеп боорсок салды да, анын үстүнө кесилген карта менен чучуктан 10 чакты кесимди салып, Жутаке табакты Жапектин алдына койду. Мурун миңбашынын мындай өнтөлөгөнүн көрүп, колунан даам ооз тийбеген Жапек ыңгайсызданды. Тим эле койбосоңуз да, миңбашы аке. Жапегим ай, миңбашың кадырлап берип жаткандан кийин уу болсо да жей бербейсиңби деп түн катар дагы тамашалагандай үн чыгарды. Коломтонун эшик жаккы четинде турган кумгандагы сууга колун жууп, Жапек алды менен боорсоктон ооз тийип, анан чучуктан бирди сугунду. Миңбашы мени эмнеге чакырды? Эмне үчүн булар минтип мээримдүү боло калышты деген ойлор көңүлүнө келе калганда, Жапектин жутайын деген тамагы алкымына тыгыла калат. Жапек үкөм, кандай? Эптеп-септеп эл катары туруп жатасыңбы деп Жутаке колундагы чынысын дасторконго коюп, сакал муртун сылай Жапекке карады. Жапек оозуна салган чучукту шашыла чайнап жутуп, чынысын кийиз үстүнө кое коюп, эки алаканын ушулай сүрүп, Кудайга шүгүр, миңбашы аке. Сиздердин саяңыздар менен туруп жатабыз. Бул айтканың калп, Жапек үкөм. Менин саям сага тие элек. Мындан ары тийди десең да, анда бир жөн, деп Жутаке күлүмсүрөп койду. Жакын тууган боло туруп, мен деле Жапек үкөмө саямы тийгизмек түгүл, өлгөн атасы менен энесине Куран окуй албай жүрөм, деп түн катар чөкө түшө калып, Жапектин атасы менен энесине багыштап, кыскача Куран окуду да бата кылып, өлгөндөргө Куран окуудан башка соопту кайдан табабыз? Ооба молдоке. Сиз да антип-минтип арбактардын карызынан кутуласыз. Мына мен айтсаңыз, миңбашы болгонума компоюп жүрүп, Жапектей жармач туугандарды унутуп кеттим молдоке. Аббалли миңбашым, өткөрүп жиберген катаңы мойнуңа алганың адамгерчилигиң. Жапегиме жана Жапектей туугандарыма мындан ары көз кырыңды сала жүргүсөң, Кудай сенин зоболоңду көтөрсүн. Аллоху акбар деп түн катар чексиз кубанган кишисинин бата кылып жиберди. Я Кудайым деп ак билек айым түн катарга кошула бата кылганда, мындай жакшы тилек, жакшы бата менен көңүлү көтөрүлө түшкөнсүп, Жапек да бата кылды. Аллоху акбар деп Жутаке акыр жагында өзү жалгыз бата кыла, өлгөн ата энеңин арты кайырлуу болсун Жапек үкөм. Кудай тааламдын жазуусу. Атасы менен энесин өлтүрбөй артынан жүргөн кишини көрө элекпиз. Жазуу жетип,
Уақыт сааты келсе біз деле аяқтай чымдын алдында жатарбыз деп Жутаке түн қатарға қарады. Оба, оба деп түн қатар башын үпүпчө сексеңдетті. İçtim жеңе деп Жапек қолын боорун алганда, ичиң, яна битта ичиң деп Ақбілек айым кош колдой чыныны Жапекке дагы жакындата сунду. Ич үкөм, ич. Ақбілек айымдай жеңең чай сунуп турганда тартынбай алып ичип, мына бул чучуктан жей бер деп Жутаке дастаркондогу кесилген чучуктан ат кыйгондун четине сүртүп, атаң менен энеңдин өлгөнүн уккандан бери каракчыларга ачуум келип жүрөт. Алдыртан сүрүштүрүп көрсөм, ал каракчылардын ким экендигин билинбейт деп Жутаке айтканда, Айдарбек татканын уулу Карабек Корбашынын жигити Сатар деген неме деп миңбашчысынын таппай жүргөн жоосун таап бере койгонуна Жапек кубана түшкөн сыяктанды. Аны да сүрүштүрүп көрдүк. Жалган болуп чыкты, үкөм деп жанагы Сарттар деген күйсү менен Жапекке айта турган сөзүнүн атуусун бузуп алабы деп түн катар молдо Жутакеден оозунуп сүйлөдү. Ооба, Жапек үкөм, жалган болуп чыкты. Эгер чын болсо, ата менен жеңеңин кунун кубалайт элем. Али да болсо сүрүштүрүп жүрөм. Иштин акырын кийин көрө жатарбыз. Бирок, Жапек үкө, заман мурункудай болбой, коодуң шоодуң көбөйүп баратат. Өзүң эле айтчы. Жанагындай каракчылар четибизден өлтүрүп, малы мүлкүбүздү талап кете беришсе, биздин мындан аркы күнүбүз эмне болот? Мөнөктөр ушнетип таланып жатат. Айылын коргоого эркектери жок экен деп эки жактагы эл ушактаса эмне кылабыз? Андай жаман атты сөз укканча башыбызга катындардын жоолугун эмес, ыштандарын чалынып алганыбыз жакшы деп атка колтуктап бирөөнү аткаргандай кылып түн катар Жутакенин сөзүн кубаттап койду. Ақбілек айым дастарконго бата кылдырып, эптөөлүк менен дастарконду жыйнап жатып, мындай деди. Шунака огурлардан котун боласыны сакламаган эр бошига телпа киймай өлө калсын Эмгекчи элди, катын баланы сактайлы деп сүйгөн досу Каныбек айткан сөздү мына бул аялда айта салгандыктан Ақбілек айымга Жапектин ичи жылый түшкөнсүдө. Анын үстүнө мына бул миңбашы менен молдо элге бүгүн түшүнгөндөй элди коргоого чындап белдерин байлангандай сезилди. Ыктуу иш болсо деп Жапек андан аркы сөздү кандай эптештирип айтууну изденгендей мукактана алдындагы табагын Ақбілек айымга карай жылдырды. Ыксыз ишке жумшагандай акмак жок өкө. Тон берем деп ки, ат берем деп мин. Жаныңа тандаган жигиттерди алып айылды каракчылардан корго. Өзүң каракчыга кошулба, бирөөнүн буйумун же малын зордуктап алба. Мына, үке, сени ушул ишке жарайт деп чакыртып олтурабыз. Эмне дейсиң? Деди Жутаке Жапекке тике карап. Камсанаба, миңбашым. Жапегим мындай ишке чечкедей гана жарайт деп түн катар Жапекти көтөрө чалып, ат менен тонду бүгүн кааласаң бүгүн ал. Өзүң ишенген кишилериңден жаныңа топто. Ишенбеген кишилериңди жаныңа жакын жолотпо. Ажаракты болсо жайбыракат таап беребиз үкө деп түн катар өтө марттык менен сүйлөдү. Кош, анан менин кылаар ишим эмне болот деп Жапек таңгыдангандай тегилерге алмак салмак карады. Эмне кылам деген эмнеси? Ой кайтармак белең. Жаныңа жигит курап айылды кайтарасың, элди бугасың. Ата энеңди өлтүргөн каракчылардан өч аласың деп Жутаке оң бутуна суна маазысынын кончун чоюп, чын айтамын дегенсип башында ийкегиледи. Жигит курап айылды кайтарасың, элди бугасың. Ата энеңди өлтүргөн каракчылардан өч аласың деген сөздөрдү укканда Жапектин көзү жайнап, жүрөгү туйлап кетти. Жапек, жан эмес экенсиң. Ата энеңди өлтүргөн басмачылардан кек ала албагандан кийин эркексинип башыңа тебетей кийбей эле кой. Ай баланын жоолугун салып ал, дешип, кайбир тең туштары оюн чындап айтканда кантип өч алайын? Андайлардан өч алыш үчүн ат, тон, жарак, жабдык керек. Мендечи? Деп Жапек куру алаканын жайып кое турган. Мына эми көктөн тилегени жерден табылып, көптөн бери күтүп жүргөн бакты таалайы алдынан чыккандай, бүткөн бою ысып, чекеси ымымга түштү. Акаларынын айтканыга үкөлөрү хуп болот да, деп Ақбілек айым тигилердин сөзүн жиреп, Жапекти сүйрөп күлүмсүрөп койгондо, Ақбілек айымдай аялдар бактынын шыбагасын Жапектин жалгыз гана өзүнө жаадырып тургандай сезиле түштү. Жакшы болот миңбаш аке. Жүзү каралардан элди коргоо үчүн кара башымды да аябаймын, деп
Жапек тегілерге күліңдөй қуаныштуу қарады. Аббали, үкім, Құдай өміріңді ұзын қылсын, деді түн қатар бағжаңдап дуа қыла. Жутаке сөз айтпай, Жапекке қолын сұна, анын қолын сілкілдете қармап, көзіне бір топ тіктеп тұрды да, анын қолын сол қолы менен сылай чапқылап тұрып, Құдай бір, убада бір. Егер ушул убаданы тааныша турган болсок, акыры кан менен бүтүшсүн. Макул Миңбашаке, деп Жапек Жутакенин колун бекем силке кармады. Эми мындай үке, деди түн катар үнүн басыңкы чыгарып. Ишеничтүү туугандарыңан, күйүмдүү жолдошторуңан кимди жаның аласың? Албетте Каныбекти башчы кылып алам, деп Жапек айтып жибере жаздады. Албетте, деп Жапек кубанычтуу үнүн чыгарды да, Каныбек жөнүндө сыр ачуу коркунучтуу экенин эсине түшүрө коюп, ыңгайсыздана кайпалактатып, албетте мен агайын туугандарым менен акылдашып, кимдерди жаныма аларымды эртең же бүрсүгүнү ачык айтайын. Жакшы болот, деп Жутаке Жапекти далыга чапкылай. Жаныңа ала турган кишилериң кара чечектей болсун. Жөн эле жигит болом дегенде ала бербей, тың, кайраттуу жигиттерден танда. Жарайт Миңбашаке. О, чиркин-ай. Жигит деп Каныбекти айт. Айдарбек татканын кызы Айымбатчанын тоюнда миң сан элдин көзүнчө көрүндү, деп Каныбектин эрдигине тоба кылгандай түн катар жакасын кармады. Вай десеңиз, кийин Айдарбек татканын шым кылганычы. Кайран жигиттин түбүнө жүзүң түгөнгөн Сооронбай Миңбашы жетти, деп Каныбекке жаны ачып өкүнгөндөй Жутаке башын чайкай улутунуп койду. Ошол Каныбек эми болсочу. Жанагы каракчыларга өзү эле жеке жарабайт беле. Кайран жигит белгисиз өлдү да калды. Кантебиз. Кудайым ыйманын жолдош кылсын, деп түн катар оозун бүлкүлдөтө Каныбектин арбагына бата кылып койду. Береги Миңбашы менен молдонун казысы менен картасына тоюп, булар менен минип олтуруп сүйлөшмөк түгүл, жанына жакын келе албай жүргөн Жапек эми минтип сүйлөшүп, жигиттерди баштап эл коргогону олтурганына маашырланып, жайылдастыргондой болгон алтын сөздөрүнө баш айланып, жок Молдоке, Каныбек тирүү, деп айтып жибере жаздады да, Кудая тобой, мени шайтан кытыгылап турабы, деп ичинен келме келтирди. Айт үкем, айт, тартынба, сен бир сөздү айтайын деп келатып токтоп калдың, деди Жутаке Жапекке мостойо карап. Жок, Миңбашаке, мен эчтеме айтайын дегеним деле жок, деп Каныбекти айтып жибере жаздаганы жөнүндөгү оюн ыңгайсыздана жашырып, башын төмөн сала, жаным ала турган жигиттер жөнүндө айтсамбы, деп али алар менен акылдашпагандыктан айткым келбеди. Кеңешпесең да айтып көрчү, азырынча ичибизде боло турсун. Жаныңа кимдерди алар элең, деп Жутаке илгерлеп койду. Аттарын гана атап көрчү, деп түн катар эки колун бооруна алган калуу менен өңкөйө калды. Мына мен, сиздин жылкычыңыз Темир деген бала, анын атасы Берди, жанагы Кубат деген тантык, деп Жапек дагы бир топ кишинин атын атады. Бул кызы талак, өңчөй томаяк менен тополоңдордун атын атады. Каныбектин атын атабады же жашырып отурабы деген ой менен түн катар молдо алдыртан Жутакеге карады. Жутаке, молдонун оюна толук түшүнгөнсүп, башын ийгенсип, бүт денеси менен илгери кийин боло ойлонуп олтурду да, абдан жакшы үкем, абдан жакшы. Дагы башкалар менен да акылдашып көр. Анан баарыбыз олтуруп кеңешебиз. Бүгүнкү кепти ушуну менен бүтүрөлү. Бүрсүгүнү ушул үйдөн жолугушалы, деп Жутаке алаканы менен маасынын кончун шап эттире чаап койду. Жарайт Миңбашаке, деп Жапек ордунан тура калганда, Жапеке, токточу, деп түн катар колун көтөрүп койду да, анан ак билек айымга карап, теги кайниниңдин кебетесин карачы айым. Кечеги алып келген кездемелериңен ичинен ылайыктуусу барбы? Мунакай йигитлерге болмасаям топамыз да муллаке, деп ак билек айым жүктүн бурчу жакта жаткан кебес каптын оозун ача күймөлүшкөндөн кийин ал оң колундагы 6 кес кара трайкени Жапекке карматып, сол колундагы кызыл ала чытты көрсөтө, көрүшмөсөк хам келинге дуа айтып коюң. Балли ак билек айым жеңе, Жапек кайниниңиз биз үчүн болбосо да, сиз үчүн төбөсү менен кудук каза албаса, анда жигит болбой курусун, деп Жутаке күлдү. Рахмат жеңе, бул жакшылыгыңызды өлүп көргө киргенче унутпаймын, деп алкай
Жапек сүйінгөнүнө чыдабай тердеп кетти. Ал коштошуп чыгып кеткенден кийин Жапек чырганы баскан бүркүттөй болду. Бирок али ачылып бардык сырын айткан жок. Ошон үчүн бардык аракет менен Жапектин артынан түшөлү, деди Жутаке. Жалаң буга гана ишенип олтурбай, жанагы Жапек атын атангандар менен өзүбүз да акылдашып, ыгы келсе ит жеминдей бирдемени тамагынан өткөрүп коюшсарыл, деди Түн катар. Менин түндөтөн берки ойлонушума караганда, Каныбекти Жапек билет. Эгер Каныбекти жарадар болуп мында келгени ырас болсо, ал ушул куур этектердин бирөөсүнүн үйүндө. Ошондуктан мен тымызын киши жиберип, Жапекке жакындардын үйүнүн баардыгын тинтиптирип көрөйүн, деди да, бул ишти эч кимге билдирбей иштейин дегенсип, Жутаке Түн катарга көзүн кысып койду. Айланайын миң башым. Кудай башыңа акылдын акылдарын кошо берсин деп, Түн катар бир колу менен кыса секеңдеткенде, мен да сиз үчүн жакшы тилекти тилеймин дегенсип, ак билекайым Жутакеге көзүн сүзүлтө ымдап, өз колун өзү кысып койду. Кайгылуу көрүнүш. Кийинки бөлүмдөрдө.